Kırgızistan'a devlet geldi. Elibizge devlet geldi. Элибиздин жашоосуна шаң кошуп, жүзүнө жылмаюу тартуулап, күлкү менен көңүлүн ачкан кудулдарыбыз саналуу. Кыргыз сатирасынын өнүгүшүнө салымын кошуп, дайыма кемпир чалдын образын аткарып, боорду эзип келген Дөөлөт Мадымаев аттуу агабыз эми арабызда жок. Белгилүү кудул Манас Бердибеков көз өткөндө кыргыз сатирасы бир кыйла алсырай түштү эле. Эми минтип кудул Дөөлөт Мадымаев 8-октябрь күнү 50 жаш курагында жарыкчылык менен кош айтышып кете берди. Дөөлөт Мадымаев 1961 жылы 11 февралда Ош областына караштуу Караулжо районунун Калинин айылында жарык дүйнөгө келген. Турмуштун оор күндөрүн бала чагынан эле башынан кечирип, апасынан 15 жашында эле ажырап калган. Мектепте да тамашакөй шок бала болгон. 8-класстан кийин кесиптик орто окуу жайды бүтүрүп, механик кесибин алган. Армиядан келгенден кийин 80-87 жылдары трактор айдап колхоздо иштейт. Кийинчерээк 1987 жылы кудул Манас Бердибеков Кара сууда жүрүп, эл арасынан Дөөлөт Мадымаевдин талантын байкап, чоң сахнага алып чыгат. Кудулдун уулу таланттын айтуусуна караганда, мындан бир ай мурун Россияда кыргыздарга концерт коюп гастролдоп келген. Акыркы күндөрү ноябрь айында боло турган отчеттуу концертине жаңы номерлерди жаздырып, даярданып жаткан экен. Бирок шумажал кудул өнөрүн аркалаган агабызды алып кетти. Кудулдун артында жубайы Саулет жана 3 уул бир кызы калды. Учурда Ош областына караштуу Кара суу районунун жаңы арык айылында жашап жаткан кудул агабыздын уулу талант менен телефон аркылуу байланышканыбызда, талант атасын эскерип, ал жөнүндө төмөнкүлөрдү айтып берди. Мазак бир жака жөнөгөндө же айылдагы той топурлар болуп калганга сөз сатам айтып алышты баардыгы. Өзүнүн жакшынакай тамашаларын айтып отурчу. Анан көчөдө бирөө менен учурашта ошол кишинин өзүн туура учурашып баскан тургандан бери алдынан келатканда эле өзүн туура басып барып үнүнөн бери коштошен. Алдынан аял киши чыга эркек киши чыга ошо өзүн туура учурашчу. Айылдагылар ошонусу менен экөө келатат, алыстан эле кол силтеп кете берели дешип тамашалап калышты. Үй-бүлөдө дайым дасторкон жайылгандан кийин, чай отургандан кийин дасторкон bir saat чыйлбай тоёбуз. Үй-бүлөдөгүлөр күлдүрүп бири-бирибиз менен эме болуп, жаш кезиндеги жанагындай кылыкчылыктарын айтып, 4-классында отуруш кылабыз дешип, тоогулдап барганын айтып берип, кичинекей мезгилинде ошондой шум бейбаш бала болгон экен да. 6-октябрь күнү түштөн кийин больницага барып, ошо 8 күн эрте менен көз жумуп жарымда. Капельница алып атканда ошол жүрөк отказ берип калды. Дөөлөт агабызды жакындарынан тышкары анын сахналаш досторундай жакын эч ким билбесе керек. Аралаш кудулдар тобунда чогуу иштешип, сахнанын ысык суугуна бирге күбө болушкан сахналаштары Дөөлөт Мадымаев тууралуу эскерип өтүштү. Чоң сахнага келе электе мен бул кишини тааныч эмесмин, анда Рахман аксакал раматлык ал дагы экөө чогуу иштешип калып, анан ал айтып, бирөөлөр айтып калыптыр, биздин айылда бир Дөөлөт деген жигит бар, тракторист. Анан ошол жигит өзгөчө бир таланты бар. Бирөөлөрдү айылдагы адамдардын баарын үнүн үндөй кылып туурайт. Кимисинин кандай мүнөзү болсо ошондой кылып туурайт деген экен. Анан Рахмандын айткан эскерүүсүндө эсимде барып калдык дейт. Анан машинеге чакырып эле келсек эле бир тракторист бөкчөңдө басып эле жүрөй эле бирөө келди дейт, бир тракторист айылда кийими деле ошондой эле. Анан кийин келип эле машинанын аркасына отуруп алып, эмне өнөрүң бар? Айтчы, кандай кимдерди айтып туурайсың же кандай кыласың деди. Рахман сурап эле алдыңкы сиденьеде отурат экен, тигил аркасына отургузуптур. Деп эле сурап эле алдыны карап эле кайра экинчи суроону сурайын деп атсам эле, эми айланайын деп эле баягы кемпирдин үнү менен баштап калды дейт. Анан үн чыкпай эле отуруп калсам эле, мен биякты карап турам дейт, биякта бир кемпир менен чал сүйлөшүп атат дейт, аркамды дейт, атайын аркамды караган жокмун дейт. Ушу бир 15 мүнөттүк сатираны айтып бүткөнчө дейт, эзилип тим эле боорум эсилип калды дейт да. Биякты карап атайын карагым келбей атат дейт. Тим эле өзүнчө бир атайын аркама эле бир кемпир чалды келип отургузуп коюп анан экөө бири-бири менен урушуп аткандай эле болуп эле ошондой сезилди дейт. Анан ошондо аябай күлкүм келип анан бүтөр эле болду деп эле анан сени кошуш керек экен деп анан ошентип концертке кошуп алып кеттик дейт. Анда Жамбул, Рахман, Манас Бердибеков, анан Дөөлөт, булар биринчи аралаш тобу болуп чыгышкан. Анан ошолор аралаш болгондон кийин анан Бишкекке келип, Мыскыл тамашанын биринчи жолу өзгөрткөн, бир стилин өзгөрткөн, жаңыча ошол убакта жаңыча күлкү тартуулаган, ага чейин биздин Келдибек Асанкул менен Келдибек байкебиз Мыскыл тамашаларда бул кишилер чыгып, анан жаңы муун чыга элек болчу да. Анан жаңы муун чыгып, ушулар аябай Мыскыл тамашаны катуу өзгөрткөн балдар болуп кетишкен, төртөө аралаш болуп. Анан ошондо ар биринин чыгып өзүнчө
чыккан өнөрлөрүн көрсөткөндө анан мен да ошондой Дөөлөттү көрүп алып аябай конкурстарда болду. Дайыма өзүнүн айылдагы өзгөчө кемпир чалдын көз караштарын ал кезге чейин алардын сүйлөшкөндөрүн, ортосундагы проблемаларын деле көп биз маани берчү эмес экенбиз. Биз ошол Дөөлөт аркылуу көрө алдык, ошол аксакалдардын көйгөйүн, ошолордун турмушка карата нааразычылыктарын, же болбосо ошолордун күлкүлүү жактарынын баарын ошол Дөөлөт бизге чагылдырып берди да. Эми арабыздан бир адам кеткенде албетте тажия деп коебуз. Боз үй тигилет, маркумдун сөөгү боз үйдүн ичинде. Аял кишилер тегеректеп отурат. Анан эшикте эркектер турат да. Эркектер доош кылмайынча аларга кабар жетпейт. Ошо кургандын артында калган жалгыз туягы бар экен. Киши келатат, доош кыл, киши келатат, доош кыл. Десе бир убакта алдындагы, ошо эшиктин алдында сотойгон баласы доош кылып атат. Атам öldü degende, atam öldü. Korozdordun içinen dakan öldü. Atam öldü degende, atam öldü. Korozdordun içinen dakan öldü. Дөөлөт Мадымаев табигатынан таланттуу жигит болчу. Анын өзү талантынын бир өзгөчөлүгү, бир анын өзгөчө окуясы да. Бул 2 жолу өлдү да. Биринчи жолу 1,5 жашарында өлүп калса, жаш баланы көтөрүп алып көрүстөн алып кетип барып жайын казып анан эми коебуз деп алып кетип атса шүшкүрөйүптүр да. Анан кайтып алып келишкен. Ошентип айтышат да, өзү дагы ошентип алып келген экен мени деп. Анан ошо туугандары бул ошо бир өлүп кайтып тирилген деп айтышат да. Анан жалпы сиздер менен иштеген кесиптеш катары эми өзү бул тракторист комбайнер эле болгон. Анан мунун табигый таланты бар экен. Манас Бердибеков бир балдардан угуган таап келген да. Бизге кошкон ошондо Чалкен 1-чатагы деген номери бар эле. Дагы бир баягы командировка деген номерлери бар эле. Сольный номерлер. Анан мындай интермедиалар жакшы ойночу. Биз мунун бир чети биз менен кесиптеш да болду. Бизге анан бул шакирт да болду да. Рахман билгенин үйрөтөт, Манас билгенин үйрөтөт, мен билгенимди үйрөтөм. Анан бул ушунун негизинде 92-жылы Супер Кудул деген конкурс болгон, фестиваль. Ошондо күмөндөр супер болгон. Дөөлөт бир балл жетпей калып, биринчи орунду ээлеген да. Мен экинчи орунду ээлегем. Ошондо күмөндөр экөөбүздүн ортобузда Дөөлөт болуп калып атпайбы. Эми Дөөлөттүн өзгөчөлүгү бул адамдардын үнүн, анан жан-жаныбарлардын үнүн кадимкидей мындай окшотуп коет эле да. Эч айырмаланбайт элең да. Мен бир чогон эмин үнүн туураса биз ойлойбуз чогон эм келип калган окшойт деп шашып-үшүп немелерди, дастаркондорду даярдап атсак, ал огородко өтүп кеткен болчу. Биздин үйдө мындай биз жатып алып да иштей берчүбүз да. Бирде Рахмандын үйүндө, бирде менин үйүмдө, бирде Дөөлөттүнүкүнө ушундай. Анан Мамажановдукуна барып, Мамажанов бизге жетекчи эле убагында. Биз аралаш болуп түзүлгөнгө чейин Мамажановдун колунда иштедик да. Жолдошбек Мамажанов Раматовдун колунда. Ошондо Дөөлөт техниканы да жакшы билген катары бизге аябай көп жардамын тийчү. Анан биздин баардык кичүүбүз болгон үчүн ал бүт баягы билет сатканда, эшикке тура калганда, афишаларды даярдап атканда бүт баардыгында ошо Дөөлөт өзүнө алчу да мойнуна. Мен эле бүтүрүп коеюн деп. Эми эри өлгөн аялдар кара жоолук салынчу эле концерттин шартына байланыштуу ак жоолук болуп калды, кечиресиздер. Ошол чоң энем Новонун азыр айтып берем. Bir vakta çoň enem oğundu başladı. Oşanda men 16 yaştalım. Sekelek gezde men sümdü sezbegen. Acıradım, acıradım,
Acıradım ay жалғыз süygönümden. Alma kayıp degenden ey, alma kayıp. Ölüp kaldın geçesen bacırayıp. Erte taştap kettin o yerim baykuş. Er tavulbay sabetten mağa ılayıp. Oy. Cevap dile balası, apa bolduçu, cürükte ezmiydin bolduçu. Dep cügürüp girip ar dile balasın, derhal kucakta oğlum. Ananayın, ananayın. Atladın bu azaptın bosak olsun. Atan ölüp gönlün boşak olsun. Atan ölse apan var, baktulu ol. Men kaladım, men kaladım. Сахналаштары Кодул агабыздын кылык жоругу, анын өзгөчөлүктөрүн жылмаюу менен эскеришип, төмөнкүлөргө токтолуп өтүштү. Дөлөт тамак жеш боюнча эч кимди алдына чыгарчу эмес, бул жөнүндө да эскерип кетишибиз керек. Ушу айтып калышат, мен көргөн жокмун, бирок кошо жүргөндө билем, тамакты мисалы ошко барып калсак, 2 табак кылып чоң ашты заказ кылып коюп койсок, калганыбыз ошо Дөлөттүн тамак жешине кызыгат элек дагы. Дөлөт жак отурган жак акырындан жеп коюп эле, анан кийин бер жактагылар жеп атып эле, анан бири-бирибиз менен сүйлөшмүш болуп эле, анан бири-бирибизге көз карашыбыз менен эле тиги Дөлөттү кара дегендей болот элек. Дөлөт алдына тамак келгенде баардык нерсени ат ключ айтып коюп, вниманиясы только тамакка кетет эле да. Калган нерсени жоготуп коет эле, тамакты ушунчалык баягы неме жакшы көрүп неме кылат эле. Аны алып эле тамакты жеп атат, анан өзүнүн алдында турган табак түгөндү. Аны тазалап жейт да, аябай. Тазалап жеп эле, эч кимге көңүл бурбай эле жей берсе, любой адам көңүл бурат да. Аны жеп бүткөндөн кийин жаңы эле жеп бүтүп, колун мынтип биякты карап колун ачайын деп атканда Манас табакты алып туруп мындай алмаштырып койду да. Эми биякта толтурат табакта. Алмаштырып койсо, бул колун ачып туруп эле мындай койду дагы, мындай караса табак толтура эле тамак турат. Эми өзү деле ойлосо болот да. Азыр эле жеп бүттүм. Анан жанындагылардан сураса деле болот, жей берейинби депчи. Андай жок эле да. Алмаштырып коюп койсо мындай таштады да, кайра тамакты көрдү да, кайра колун салгандан кийин арыскылап күлүп жатып калат элек да. Анан ирек Кыдырбай экөө пельменниге барат да. Неде? Мурда азыр Хайаттын жанында пельменни бар го. Шеге кирет да, анан экөө 4 порциядан 8 порция тамак жейт. Тарелка үйүлгө пельмен. Анан бакы ирек Кыдырбай деген дос айтатпыш. Ке. Дөкө, ушунча болуп калды, дагы 2 порциядан угулуп алайлычы деп. Десе, тетигинде немеде отурган, кассада отурган аял биз деле карап атат. Орун которуштуруп алайлычы дейт. Башка жака барып жейличи деп. Баары бир кан тартат дегендей Кодул агабыздын жолун улап учурда кичүү уулу Канаттын кодулдук шыгы бар экен. Отурса бийликтегилерди туурап бизди күлдүрүп калат дейт агасы Талан. Эл ортону элүүгө келгенде көктө жанган жылыздай бир жарык этип келбес жайга узап кете берди. Кодул агабыздын артында анын сатираларын сүйгөн, тамашаларына күлгөн кыргыз эли калды. Кодулдун жубайына, балдарына, ушундай уулунан айрылган кыргыз элине терең кайгыруу менен көңүл айтабыз.